Мен де мына тактоо иретинде да азыр мына цифровая безопасность боюнча ошол бул багытта кандай алдын алуу иштери жүрүп жатат. Себеби бизге аябай көп жарандарыбыз кайрылып атат да. Мына мошенниктер күн санап өсүп атат. Мбанк дейбизби же башка ушул сыяктуу электронный кошелектөрдү бүгүнкү күндө алдамчылык фактысы өтө көбөйүп атат. Ушул боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Урматтуу Бактыбек Асамидинович, бул боюнча бизге арыз кайрылууларды биз тийиштүү правоохранительный органдар менен иш алып барып атабыз. Ар бир арыз мунун боюнча тастыктоо жүргүзүп атат. Бул боюнча биз тийиштүү коммерциялык банктарга дагы биз ошол Мбанк боюнча в основном көп арыздар түшүп атат. Ошол боюнча биз именно ошол скоринг маселелерин баарын текшерип, бүгүнкү күндө улуттук банк тарабынан именно эметилбей калган нерселер, чаралар көрүлүп атат. Мына Мбанк боюнча өтө көп арыздар, кайрылуулар түшүп атат да. Мына мен Мбанкыман акчамы алып коюшту, же Мбанктагы салган акчалар, суммалар, акча каражаттары, терминалдар аркылуу салган акчалар түшпөй жатат. Же болбосо жанагындай бир ссылкаларды жиберип туруп эле алдамчылык жолу менен акчаларын чыгарып кетип атат. Же болбосо ошол биздин жараныбыздын атынан кредиттерди алып койгон учурлар кезип атат да. Мбанкта паспортный данныйды берип туруп, ошол жарандын атынан 5 мүнөттүн ичинде 200 миңге чейин эч кандай залогсуз кредит алса болот экен да. Ушул жактарындагы биздин жарандарыбыздын коопсуздугун алдын ала карашыбыз керек да. Анан эми алданып кеткенден кийин анын акчасын анын атынан кредит алып туруп анан чыгарып кеткенден кийин укук коргоо органдарына кайрылган, бул уже кеч да. Ошон үчүн алдын ала ушуларга бир коопсуздугун карасак, алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ушундай бир сунуш берет элем да. Анан Макул. Рахмат. Мен негизинен мыйзамыңыздарды колдойм. Рахмат чоң. Рахмат. Дагы суроо барбы депутат Мамашева?